sen bunu bul dünyada giyin sulu atpam sulu barынан. Бияқта аябай сонун балдар бар, гөл бар. Гөлдө үстүнө 2 мал чомулабыз. Абдан сонун, анан кызыктуу, кружоктор да пайдалуу. Мага бүт жагып жатат. Ооруп атасың деп, эмнең ооруп атат, жакшы элесиңби деп, маанайыңды бүт баарын сурап турат экен. Гөлү да жакшы, жылуу, сонун, кооз болуп турат экен. Мага жакты, алтын балалык. Кышында, мен кышында келчүм, бирок кышында анча деле эмес болчу, жайында келген жакшыраак экен. Алтын балалык. Аты айтып тургандай, дал ушул борбор бүгүнкү күндө жыл бою балдардын күлкүсү жаңырып, бактылуу балалыктын эрмемдерин өткөрүүгө шарт түзгөн шаңдуу жерге айланды. Өзгөчө жай мезгилинде көгүлтүр көл жээги өзгөчө шаңга бөлүнөт. 800 орундуу борбор быйыл күзгө чейин өлкөнүн бардык аймактарынан 11 агым менен келе турган 8000 баланы кабыл алууга даяр. Бул жакка балдар жөн эле таза абада дем алып, көлгө түшүү үчүн келбейт. Ден соолугун чыңдап, эс алуусун пайдалуу өткөрүүгө ар тараптуу программа каралган. Жайкысын балдар 7 күндөн эс алат, күздөн баштап 10 күндүк реабилитация, бирок 7 күндүк программа түзүлгөн. Бул программада бизде 7-8 түр иримдин түрлөрү бар. Бул кружокторго катышат. Андан тышкары спортивный оюндар абдан жакшы түзүлгөн. Бул конкурстар бар, эстафеталарды ойношот. Анан быйылкы жылы бизге ушул воспитатель, вожатый группалары Бишкектен келди. Тажрыйбалуу кесипкөй воспитательдерди алдык. Алтын балалык реабилитациялык комплексинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана турмуштук оор кырдаалдагы балдардын эс алуусуна басым жасалат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйылкы программаларына жалпысынан аярылуу катмардагы 1200 баланы камтыган 6 агымды пландоодо. Анын ичине майыптуулугу бар 200 бала кирген. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Учурда борбордо биринчи агым менен келген 500 бала эс алууда. Активдүү аябай жакшы ата-энелер бар экен, ошо балдар үчүн ушунчалык жакшы кам көрүп, жакшы аракет кылып аткан. Ошол учурда биз да ошолорго дем күч болуп, болгон салымыбызды кошуп атабыз. Андан соң процедураларыбыз бүткөн соң ошо биздин жакы лагердин балдарына кошуп эле бардык балдардын арасында ошо кандай кружоктор болсо ошолорго кошулуп, бирөөбүз сүрөт тартып, бирөөбүз ырдап, бийлеп, ушундай ар түрдүү жактагы кошумча сабактарды өткөрүп атабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, учурда өлкөдө 18 жашка чейинки курактагы балдардын саны 2 миллион 715 миң. Мыйзам чегинде ар бир бала эс алууга укуктуу. Бул милдеттер Кыргызстандын балдар жөнүндө кодексинде жазылган. Ага ылайык мамлекет жана ата-энелер шарт түзүшү зарыл. Маселен, балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу үчүн жыл сайын президенттин алдында республикалык штаб түзүлүп, ага балдарды камтуу маселеси каралат. Быйылкы жылга өлкө боюнча балдарга 55 жайкы лагерь даярдалган. Ага тиешелүү мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү бийлик аярлуу категориядагы жана мыкты окуган балдарды этап менен эс алууга жөнөтүп турат. Мунун баары балдарды социалдаштырууга, жайкы каникулун натыйжалуу өткөрүүгө багытталган. Жакшы жактары бул балдардын социалдаштыруусу. Баланын ошол бул дүйнөдө мындай жарк дүйнөгө келгенде мындай жакшы нерселерди көрүү, анткени бала менен баарлашып, же болбосо билим алуу багытында бул дагы өзү билим берүү тармагынын да өзүнүн бир багыты. Бала эгер социалдаштыруу болсо, мисалы кийин келечекте баланын коомдо өзү туура алып жүргөн жагы бул эң биринчиден ошол жагынан дагы жайкы лагерлерде буларды тарбиялашат. Тарбия жагынан көп багыттарды беришет. Эртең менен биз физзарядка кылабыз, ойнойбуз, парктарга барабыз, ошо английский сабак болот. Кийимдерди тигебиз, оймо чийими менен. Мындан тышкары агартуу министрлиги быйыл өлкө аймагында мектеп алдындагы 600дөй лагерь уюштурду. Анын 46сы Бишкек шаарында ачылып, 5000дей баланы камтыды. Алар 2-27 июнь аралыгында эртең мененки саат 8ден 14:00га чейин иш алып барууда. Лагердин негизги максаты окуучулардын жайкы эс алуусун пайдалуу, мазмундуу жана коопсуз өткөрүү менен бирге балдардын ден соолугун сактоо, таза абада активдүү кыймыл аракет аркылуу сергек жашоо образын калыптандыруу болуп эсептелинет. Эң алгач аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарын тактап тизмеге кошконбуз. Андан кийин биздин мектептин активисттери 5 окуган отличник балдар лагерге катыша алат.
Мамлекеттин эң баалуу байлыгы бул балдар. Ошол эле учурда ар бир бала уникалдуу. Андыктан эс алуусун пландоодо алардын кызыкчылыгын, жөндөмүн, мүнөзүн сөзсүз эске алуусу керек дейт адистер. Мунун балдарды инсан катары тарбиялап, коомго кошууда мааниси чоң. Бул багытта жай мезгилинде 3 ай бою өлкө аймагында мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары, балдар чыгармачылык борборлору иштейт. Анда таланттуу балдар руханий дүйнөсүн кеңейтип, чыгармачылыгын гана өркүндөтпөстөн эл аралык деңгээлдеги лагерлерге барууга дагы мүмкүнчүлүгү болот. Биз деген жайында дагы Индияга барабыз, Турцияга бардык. Эми Индия жана Малайзияга барабыз. Биякта болсо спорт жана өзүмдү ден соолугумду караганга жакшы деп ойлойм. Анан ушул жерлер жагат мага. Жакы каникулда көбүнчө комузга келем. Анан дагы английский, математикага да кээде барып коем. Жайында ушу чоң концерттер болот экен, ошого да даярданып атабыз. Негизи эмне үчүн керек бул нерселер? Азыркы тапта балдардын көбү эле телефонго кирип кетишкен. Ошол нерседен чыгаруунун максатында ошол жака алып келебиз, барыбыз. Бул жактан жөн гана бийлеп кетпейбиз. Ар кандай кружоктору бар, оймолору бар, комуздары бар. Андан тышкары шахматы да бар. Көп нерселер бар да. Анан ошол нерселер бул балдарды бардык тараптан, бардык жактан өстүрөт да. Мындай чыгармачыл борборлор Бишкек шаарындагы үй бүлөлөр үчүн абдан маанилүү. Себеби кызматтагы ата-энелер балдарын социалдык жактан өнүктүрүп коргоо үчүн дал ушул жерге алып келсе болот. Анда балдар кызыгуусуна жараша искусствонун ар кандай түрүн тандап алып, кол өнөрчүлүк менен каалашынча алектенет. Азыркы учурда көчөдө компьютер ойноп, же болбосо тентектик кылып, же болбосо башка нерсе менен, же алса уюлдук аппарат менен тарбиялангычак бул жакка келип, профессионалдуу мугалимдер менен тарбия алгандары менимче эң жакшы деп эсептелет. Себеп дегенде баягы китеп окуган бала, ырды түшүнгөн бала, бийди түшүнгөн бала, лагерлерди көрүп жүргөн бала, концерт, телевиденияларга чыгып жүргөн бала баары бир башкача болот. Мындай психологический жактан мындай ордубар, күчтүү болот да. Анан уюлдук аппарат тарбияласа өзүңүздөр билесиздер кандай болот экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө мындай борборлор биздин мамлекет үчүн керек. Кыздарым гана кийиз эмне кылып атабыз биз азыр? Жайкы каникул балдар үчүн мектептеги сабактардан бошоп, жөн эле эркин жүрүү эмес, алардын аң сезимин өнүктүрүп, жаңы нерселерди таанууга, эмгекке үйрөнүүгө, физиологиялык жактан өз сүйүүсүнө шарт түзгөн чөйрө болушу зарыл дешет адистер. Шаарда жашаган балдардын эс алуусуна айыл жакшы мүмкүнчүлүк. Ошол эле учурда ата-эне менен баланын чогуу өткөргөн убактысы дагы абдан баалуу. Айылдан жөн эле бош коюп коюш керек. Сөз түрдө балага кандайдыр бир эмгекке тарбия көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүш керек да. Бирок ошол эле учурдан барып эле эмгекке салып коюп эле мыйзам баланын ден соолугуна, аң сезимине тескеринче баягы эме кылбай, ошону баягы эмгекти үйрөтүү максатында жеңил жумуштарды берип, ошого ылайык жүргүзүш керек да. Санариптик технологиялар тездик менен өнүгүп жаткан доор балдарга оң жана терс жактарын тийгизип жатканын турмуш өзү көргөзүүдө. Бул ата-энелерди көбүрөөк жоопкерчиликке түртөт. Өзгөчө каникул учурунда көңүл бурулбай калган бала сөзсүз смартфонго байланып калат. Ошондуктан ата-эне бала менен кеңешип эс алуусун бирге пландап алганы жакшы экенин эксперттер айтууда. Балдар мындай дайыма ошол бала кездерин эстейт да. Ата-эне менен сүйлөшөт, эстейт, терс жана оң окуяларды. Ошондуктан жанагы окуу күндөрү ар бир күнүбүз кандай маанилүү болсо дагы эс алуу убактысы да аябай маанилүү. Эми азыр мындай калганда мындай криптик ойлонуу же болбосо фрагменттарды ойлонуу деп атпайбызбы? Интернетте ушунчалык бир ыкчам, динамикалуу коом болуп атат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө баланын жанагындай эмнеден аксап атат. Ата-эне менен балага берилген убакытта мектеп эми 9 айлык программаны түзөт. Бирок ушул жайкы каникулда ата-эне баланын кайсы багытта иштейбиз? Кайсы багытта биз аксап атабыз? Ушул багытта дагы балдар менен чогуу бир план түзөт. Себеп дегенде кээ бир балдар действительно мындай көп интернетте отурат, көп окушат, алар балким кыймылга муктаж болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир мындай ою токтобогон балдар болушу мүмкүн. Тескерисинче аларга балким көбүрөөк мындай концентрация, өзүнө көңүл буруу,
балким окуудагы тилдеги болобунда жетишпестиктерин толуктоо багытында болушу мүмкүн да. Бул эми ар бир ата эне жана ар бир бала үчүн индивидуалдуу жагдай деп айтсак болот да. Балдардын жайкы эс алуусун пайдалуу жана жагымдуу өткөрүүгө азыр мүмкүнчүлүктөр кенен. Маселен, балдардын интеллектуалдык жана чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталган жайкы курстар, улуттук баалуулуктарга басым жасалган этнолагерлер, жаратылыш койнундагы лагерлер иштейт. Ар бир бала кандай шартта эс албасын, эң негизгиси анын коопсуздугу биринчи орунда турушу зарыл. Каныкей Бозгунова, Улукбек Абдиев, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.